2 күнүн ичинде эле 3 секелек 12-13 жаштагы кыздар жыныстык зомбулукка да сексуалдык зомбулукка учурады. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда көп балдар ушу жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарда багылат депчи. Алсыраган үй бүлө өкмөт тараптан жардам албаган үчүн үй бүлө тарап кетип атат да. Энеге улам жардам көрсөтүп турсаң, ал бир күнү бутуна туруп кетет да. Канчалык ушу интернаттар балдарга карата зыян алып келет деп далилдеп берип, ата-энелер балдарын алып кетти. Кодекстеги өзгөрүүлөргө 9 миллиард сом керек деген сөз каяктан чыкты? Минфин деген ар кандай өкмөт тараптан ар кандай маалымат берип атат. Саламатсыздарбы, Супер ТВнын көрөрмандары. Бүгүн маектөрүбүздө баланын укугун коргоочулар лигасынын директору Назгүл Турдубекова маектөрүбүзгө келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз буга чейин Садыр Жапаровго социалдык тармактар аркылуу кайрылып, аны балдар кодексине кол коюп берүүсүн сурандыңыз эле, аттүгүл кол чогултуп да баштагансыздар. Бүгүн жогорку кеңеште балдар жөнүндө кодекске президенттин каршы пикири да каралган жатат. Коомчулукка ток этерин айтып берсеңиз, кодекске кол коюуга президент эмненин негизинде каршы болуп жатат? Бүгүнкү күнү биздин тынчыбыз кетип атканын себеби жаңы жогорку кеңеш балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясын жокко кетирип, ошону такыр мемеге отмена кылып салыш керек деп ушундай чечим чыгарабыз деп ошого пландаштырып атат да. Бүгүн мына каралып атат. Биз абдан кооптонуп турабыз, себеп бул түзмө-түз балдардын кызыкчылыгына жана укугуна жооп бербейт. Эмне үчүн? Былтыркы жогорку кеңештин депутаттары 5 жыл иштеп чыкканда, ушул чыныгы балдардын укугун Кыргызстанда коргош үчүн бизге мындай жакшынакай эффективдүү, жакшы механизм бар балдар жөнүндө кодексти иштеп чыгалык депчи. Ал жерге көптөгөн өзгөрүүлөр киргизилген. Биринчиден, жерлеринде социалдык кызматтар болсун, үй бүлөнү колдогонго мүмкүнчүлүктөр болсун бийликтин, балдарды коргогонго ушундай социалдык кызматкерлер болсун деп. Себеп бүгүнкү күнү көптөгөн Кыргызстанда бизде эмгек миграция кеткен ата-энелер көп болуп атат. Балдарын мындай жөнөкөй эле контролдуксуз эле калтырып коюп атат, тааныштарына, туугандарына, кошуналарына. Анан мындай анализ кылып келгенде эле кимдин үй бүлөсүндө зорлук зомбулук көбүрөөк болуп атат, же болбосо балдарды өлтүрүп койгон күндөр эле болуп атат да. Көп учурда ошо эмгек мигранттардын ата-энесинин балдары болуп атат да. Ошондуктан биз түшүнүп атабыз, ата-энелер мындай жумушсуз иш орун болбогон үчүн башка өлкөгө кетип атат да, акча табыш үчүн. Ошондуктан жардам катары, ошо ата-энелерге жардам катары жана ошо балдардын коопсуздугун түзүш үчүн ушул балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясынын чегинде атайын ишеним процедуралар киргизилсин депчи. Себеп деген ата-энелер кетип баратканда жөн эле балдарын калтырып койтпайбы, андай болбосун, нотариуска барып, ишеним кат аркылуу, мисалы үчүн тууганына калтырып атса, ошо тууганына мына калтырып атам деп туруп, ушундай кат билдирүүнү таштап кетсин деген ушундай процедура киргизилген да. Себеп ошо нотариустар автоматик түрүндө социалдык кызматкерлерге чалып, айтып, аларга мына ушундай ушул үй бүлөдө деген бүгүнкү күнү ушунча бала калды деген ушундай механизмде киргизилген да. Бирок тилекке каршы деген бизде Кыргызстанда андай социалдык кызматкерлер жок да. Андай мындай нотариус аркылуу балдарды калтырып кетиш үчүн дагы андай процедура жок болуп атат да, атайын ошо мигрант ата-энелерге. Ошондуктан ушул процедураларды, механизмдерди жаңы балдар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциясына киргизилген. Былтыркы жогорку кеңеш 3 окуудан өткөзгөн, бул бекиткен ушул балдар жөнүндөгү кодексти. Анан президентке жиберишкен. Президент болсо бүт элдин астынан журналисттердин конференциясында айтканда, мен балдар жөнүндөгү кодекстин өзгөрүүлөрүн колдоймун. Негизи бул жакшы өзгөрүүлөр, целесообразно читабы деп. Бирок ал жерде бир жетишпегендиктер бар. Аны жогорку кеңештин өкүлдөрү оңдоп туруп, анан кайра мага жиберсин деген ошондой бир чечимге келген да. Демек, азыркы жогорку кеңеш дагы ал өзгөрүүлөрдү, ошо жетишпегендиктерди жокко кетирип, оңдоп туруп, жетишпеген жактарын өзгөртүп туруп, кайра президентке жибериш керек болчу да. Бирок тилекке каршы мындай биз ушу биздин байкообуз боюнча муну оңдобой эле мындай толук кандуу эле жокко кетирилсин деп ушундай сунуштар болуп атыптыр да. Биз суранат элек депутаттарга
Кыргызстандын балдарына баары бир да. Мурунку жогорку кеңештин депутаттары бул чечимди алганбы, же болбосо азыркы депутаттар чечим алабы? Себеби деген негизи Кыргызстандын балдарына өкмөт тараптан жардам абдан кечип келтет да. Күндөн күнгө балдарга карата зордук зомбулоо көбөйүп жатат. Мисалы үчүн МВДнин билдирүүсү боюнча мурунку жылдарга караганда 60-70%га зордук зомбулоо күчөдү. Эми ушул эле мына өтүп кеткен бир жуманын ичинде бизде бир бала мына кыйноого душар болуп, мына 1 жаш 8 айдагы бала, ошондой бала табылды. Колу бүт пешке күгүзүлгөн, кулактарынын баары жыртылган. Аны деген өлтүрүп койгон аз калды да, ошо бир чоң киши, кичинекей мырка баланы. Андан кийин деген 3 жаштагы бала түрүлө күйүп кетти. Өзүнүн атасы, өзүнүн мындай биологиялык атасы жанында мас абалында жатып, баласы күйүп атса, ошого дагы жардам бергенге, мындай ойгоно албай жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүгү болбоптур да. Андан тышкары бизде мисалы үчүн Кыргызстанда 2 күндүн ичинде эле 3 секелек 12-13 жаштагы кыздар жыныстык зомбулукка да, сексуалдык зордук зомбулукка учурады. Үй бүлөнүн чөйрөсүндө. Эмне себептен? Себеп бизде жерлеринде социалдык кызматтар жок. Эгерде ушул социалдык кызматтар болгондо, убагында ошол эле кичинекей 1 жаш 8 айдагы ымырка баланы табышмак. Себеби деген алар изилдейт болчу да, участка менен барып таап карабак да. Андан кийин 3 жаштагы баланы дагы сактап калмак. Себеби деген алар билип калмак да, ушул үй бүлөдө деген ар дайым арак ичип баласын жакшы караган адам бар экен деп туруп, ал жакка да жардам көрсөтмөк да. Бүгүнкү мыйзамды биз тез арада оңдоп туруп, тез арада мындай реалдуу бүгүнкү болгон көйгөйлөргө карата мындай эффективдүү механизмдерди иштеп чыкпасак, бул биринчи заматта эң негизги мыйзам бул балдар жөнүндөгү кодексти өзгөртүп, жанакы өзгөртүүлөрдү алып, ал жерде бүт баары жашнакка жазылып чыкканда, майда ийне жибине чейин жазылып чыккан. Кантип социалдык кызматтар иштеш керек экен, кантип өзүнүн кызматын көрсөтүш керек, кандай структурасы болуш керек экен деп. Анын баардыгын иштеп чыгышкан. Бирок ошол өзгөрүүлөрдү даяр жумушту деген мейли мурунку жогорку кеңеш кылса дагы, бирок ошол даяр мыйзамды алып туруп, Кыргызстанга карата, Кыргызстандагы балдарга карата деген мындай калкан катары кылып туруп, өзүнчө бир бекем механизмдерди түзүп бербесе, биз көптөгөн дагы балдарды жогото беребиз да. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда көп балдар ошо жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарда багылат депчи. Эгерде ушул эмне себептен? Себеби деген убагында алсыраган үй бүлө, мейли ата болобу, эне болобу, алсыраган үй бүлө өкмөт тараптан жардам албаган үчүн үй бүлө тарап кетип атат да. Баланы интернатка же болбосо жетим балдар үйлөрүнө киргизип коет, өзүлөрү барып иш орун таап, башка өлкөдөн ошентип күнүн өткөзөт да. Бул жакшы көрүнүшпү? Жок. Себеп деген, эгерде бала күн сайын ата эне тараптан мээрим албаса, бул эч убакта мындай башка балдар менен салыштырсак, мисалы үчүн ал конкуренттүү инсан болуп чоңойбойт. Себеби деген мээрим албагандан кийин бүт мүмкүнчүлүктөр чектелип калат да. Жанакы психикалык ден соолугуна, физикалык ден соолугуна канчалык зыян келтирет да. Ата энеге жардам түзүп берүү деген эмелер жок да, пландар жок да. Биз айтып атабыз, кандай үй бүлө кыйналбасын, эгерде бала карата зордук зомбулукка көрсөтпөө, мындай коркунуч алып келбеген үй бүлө болсо, жардам бериш керек. Арак ичсе, ошо аракечиликтен дарылаш керек. Эмне себептен ошо Америка, Европа деген өзүнүн жарандарын ушинтип дарылашат экен, биз эмне үчүн дарылабайбыз? Эмне үчүн биз күрөшпөйбүз ар бир энеге? Энеге улам жардам көрсөтүп турсаң, ал бир күнү бутуна туруп кетет да. Себеби деген ошол эле ата, бизде көп аталар бар, балдарын жалгыз бойгу чоңойгон, майыптыгы бар балдарын жалгыз чоңойтушкан, жалгыз тарбиялашат да. Биз да аларга жардам берип атып улам. Карасаң, бир жылдан кийин кадимкидей бутуна туруп, балдарын интернаттан алып кетип, өзүлөрү багып, күнүгө ата энесин, мындай ата энелик мээримин баласына төгүп, көрсөтүп, кадимкидей жакшынакай окуп балдар да. Биз мисалы үчүн 365 баланы 3 жылдын ичинде интернаттан үй бүлөсү менен аларды чыгарып, үй бүлөсү менен кайрадан бириктирдик да. 3 жылдын ичинде кандай гана тоскоолдук көргөн жокпуз да. Ал балдарды ата энеси карабайт, ата энеси жаман, баласы мындай, тигиндей деп атып, балдар деген майыптыгы бар балдар болчу да. Биз деген ага карабастан
мындай өзүнчө максат койдук да, ар бала Кыргызстанда үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңоюш керек деп туруп, аябай катуу иштедик да. Ар бир ата менен, ар бир эне менен түшүндүрүштөрүн өткөзүп, алар деген канчалык ушу интернеттер балдарга карата зыян алып келет экенин далилдеп берип, ата энелер балдарын алып кетти. Алып кетти. Ушунча бүгүн күнүгө мониторинг кылабыз, ушунчалык бүгүнкү күнү алар бактылуу. Кодекстеги өзгөрүүлөргө 9 миллиард сом керек деген сөз каяктан чыкты? Негизи канча сом керек? Минфин деген ар кандай өкмөт тараптан ар кандай маалымат берип атат. 9 миллиард, 7 миллиард деп мындай. Бул биз таң калдык да, себеби 9-7 миллиард сом бул бир өлкөнүн жанакы жөлөк пул, элге жакынчыкта жашаган адамдарга карата жөлөк пул төлөнөт ба өкмөт тараптан. Ошол жөлөк пулдун бюджети да, бир өлкөнүн. Анан биз таң калдык, кантип бир кичинекей балдар жөнүндөгү кодекстин чөйрөсүндө болуп аткан өзгөрүүлөргө кантип ушундай бир өлкөнүн бюджети кирсин болсун депчи. Бул туура эмес деп, анан бул жалган маалымат деп биз далилдеп бергенбиз. Анан кайра эле ошо Министерство финансов менен, Каржылоо министрлиги менен отуруп санап чыккандан кийин биз далилдеп бергенбиз. Өзүлөрү да күбө болду, өзүлөрү да санап чыкты. Болгону 160 миллион сом керек экен деп. Бизде каты бар, официальный түрүндө ушундай бюджет болот. Анан деген ушунча акча бар депчи. Бюджетте бар деген акча, ушундай жооп да бар да биз Каржылоо министри тарабынан. Анан бир нече убакыттан кийин кайра мындай эмес, мындай бюджет деп ар кандай бюджеттерди айтып, анан булар дагы кичине элди мындай жаңылыштырып атат да. Анан биз айтып атабыз, эми балдардын тагдыры менен ойногон болбойт да депчи. Сиз да анын катарында болгон укук коргоочулар ушу президент менен жолугушууну суранып жаттыңыздар эле. Президенттик администрация тарабынан реакция болдубу? Азырынча маалымат ала элек биз. Эми биз күтүүдөбүз да. Биз үмүтүбүз бар, ошо президент тараптан, президенттин администрациясы тарабынан бизге көңүл бурулуп, ошо 200 киши бүгүнкү күнү кайрылып атат. Мына биз кол топтодук. 200 уюм, бул эненин укугун коргогон, балдардын укугун коргогон, жөн эле эксперттер, жөнөкөй энелер кайрылып атат. Бизге кошулуп атышат. Майыптыгы бар балдардын ата энелери да кошулуп атат. Чыныгы ушу президентке кайрылып атабыз. Үмүтүбүз абдан күтүүдөбүз. Биз үмүтүбүз бар, бизге ошо жооп берет, бизди кабыл алат деп биз абдан үмүтүбүз чоң да. Биз ишенебиз, ошо президент жана жогорку кеңеш ушу балдар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциясын колдоп берет депчи. Назгүл айым, негизи балдар коргоого муктаж, албетте сиздер көтөрүп чыккан балдардын кодекси президенттен колдоо табат деп ишенебиз. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, саламатта калыңыздар.